Урматтуу кыргыз элим, бир важный бир маалыматты айтып коеюнчу. Айбике карындашыбызга азыркы учурда мен сбор кылып атам да. Ушул $150,000 батыраак топтолуп кетсе экен, ушул кызыбыз батыраак айыгып кетсе экен деген бир үмүт да булчу. Урматтуу кыргыз элим, мен айта турган маселе, Айбике кызыбыз кече жакын эле туугандар президенттерди тосуп, бир жакшынан мөлтүрөп жүргөн кыз эле да. Аэропорттун астында билесиздерби, кыздар туруп калат эле. Ошол кыздардын бирөөсү Айбике карындашыбыз. Ушундай жапжакшынакай, ушундай бир денсаулыктуу, ушундай бир мөлтүрөгөн кызыбыздын жанын куткарып калды туугандар. Азыр атасы ушунчалык, ата-энеси кансырап турган учурда. Кыйлай берип, дуа кыла берип, кыскасын айтканда жардам сурай берип, акыбалдары калбай калыптыр, тамактар бүтүп калыптыр. Туугандар, келгиле, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу болуп, карындашыбыздын жанын куткарып калалы. Бир адамдын жанын куткарып атабыз. Кече жакында туугандар $6 миллион чогултуп салды элек го. Канча деген блогерлер ошол жерде пиар этип жүрдү го. Канча деген блогерлер хайпайт этип жүрдү. Канча деген блогерлер жардам берип жүрдү. Же бул жерде пиар жок экен, макул деп таштап коюп атабызбы? Зекетибизди берип кое берели, могу блогерлер Инстаграмдагы. Анан туугандар, жок дегенде ушул видеону башка бир мусулман бир туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Жок дегенде 1 сом да бере албайм десеңиз. Ошол келеттир жок дегенде.